Кандайсыңар балдар? Бүгүнкү биздин жомок чыпалак бала. Отунчунун 5 уулу болуптур. Алар кээде жашашчу экен. Чырпык терип жардам бериши үчүн отунчу балдарын токойго ээрчитип калчу экен. Балдарынын эң кичүүсүнүн чыпалак бала деп аташчу. Чыпалак бала бойлуу болбосо дагы бир туугандарынын арасында ал эң акылдуу жана зээндүү болчу. Бир күнү ушундай шарт болуп, балдар отунга өздөрү барып калышат. Адашып кетпейли деп чыпалак бала аркасынан нандын көкүмдөрүн ыргытып келет. Ал кайра кеткен жолду оңой табам деп ойлойт. Бирок токой чымчыктары нандын көкүмдөрүн жеп салып, балдар адашып кетишет. Караңгы кирип, коркунучтуу болуп калат. Ошондо чыпалак бала дарактын башына чыгып, алыстан күйгөн жарыкты көрөт. Бир аз убакыттан кийин чарчаган, ачка балдар токойдогу үйгө жетишет. Мен байкуштарым, дейт үй ээси. Силер билесиңерби, бул жерде киши жегич жашайт да. Ал силерди жеп коет, дейт. Болору болду, дейт чыпалак бала. Токойдо биз баары бир жоголуп кетмекпиз. Үй ээси балдарды караңгы үйгө бекитип коет да, балдар уктап калышат. Чыпалак бала гана уктабайт. Бул жерде ким бар? Мен адамдын жытын сезип жатам, деп үйүнө келген киши жегич айкырды. Азыр менин кечки тамактануум сонун болот. Иш жаман экенин сезип, чыпалак бала бир туугандарын ойготуп, алар терезеден акырын чыгып качып кетишет. Качкандарын сезип калган киши жегич аларды кууп жөнөйт. Анын укмуштуу, тез жүрүүчү өтүгү бар эле. Ошондуктан балдарга качуу өтө оор болот. Чыпалак бала агаларын үңкүргө катып коюп, өзү таштардын артына жашынып алып, киши жегичти байкап турат. Киши жегич пайдасыз издөөдөн чарчап, эс алайын деп, балдар жашынган үңкүрдүн үстүндөгү аска ташка жатып алат. Киши жегичтин уктаганын күтүп отуруп, чыпалак бала анын сыйкырдуу өтүгүн чечип алат. Ал балдарды ата-энесинин үйүнө өзү эле жеткирип коет. Сыйкырдуу, тез жүрүүчү өтүктүн жардамы менен чыпалак бала хандын башкы жигити болуп дайындалат. Ал хандын эң чукул буйруктарын аткарып, ошого жараша сыйлык алчу экен. Ушундай балдар, бул жомок силерге жактыбы?